Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Матраимов уялчак депутатты уялтты. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде кредиттердин төлөмдөрүн жеңилдетүү боюнча маселе каралып жатып, депутаттар Искендер Матраимов кесиптеши Камчыбек Жолдошбаевке ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деди. Эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаев насаятчыларга 3 ай каникул бере турган болсо, банктан дивиденден талап кылгандар чыгат деген оюн айтты. Насыя алгандар карантинге чейин иштеп турган күндө деле төлөбөй койгондор болгон дейт. Сиз экөөбүздүн курсагыбыз ток болгон үчүн ишенимдүү каалаганыбызды сүйлөп жатабыз. Маселе канча адам ачка олтурат, мен ошону көтөрүп жатам. Кыргызда жакшы макал бар, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген. Матраимов кесиптешин кагып салды. Расмий статистикага таянсак, Кыргызстанда 1 миллиондой жарандарга микро жана чакан бизнеске насыя берилген. Улуттук банк коммерциялык банктар орточо эсеп менен жылына 13-20% пайда көрүшөт ар бир берилген кредиттен. Демек, саналуу карантин айлар үчүн элдик кыйналбай, банктар процентти кечип койгон күндө деле чыгашага учурашпайт. Жогорку кеңештин комитетинде деле ушул көйгөйлөрдү талкуулап, кредит алгандардын кыйынчылыкка дуушар болгон абалын карап, өкмөт менен Улуттук банкка кредиттердин пайыздарын жеңилдетип берүү боюнча тапшырма бердик, дейт Искендер Матраимов. Булак элдик медиа. Нигериялык хаккерлер коронавирус пандемиясынан улам жумушсуз калган америкалык жарандардын акчасын уурдап кетишти. Нигериялык хаккерлер коронавирус пандемиясынан улам жумушсуз калган америкалык жарандардын 100 миллиондон ашык долларын уурдап кетишти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, хаккерлер жасалма баракчаларды колдонуп, коронавирус пандемиясынан улам жумушсуздук боюнча жөлөк пул алууга укугу бар америкалыктардын жеке маалыматтарын жана камсыздандыруу номерлерин алышкан. Уурдалган маалыматтарды колдонуп, хаккерлер өз алдынча жөлөк пул алууга арыз жазышкан. Акчаларын уурдаткандардын көпчүлүгү медицина жана билим берүү тармагынын мурдагы кызматкерлери. Эске салсак, АКШда коронавирус пандемиясына байланыштуу 35 миллиондон ашык адам жумушсуз калган. Өлкөнүн эмгек министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн аптада 2 миллион 981 миң адамдын жөлөк пул алуу өтүнүчү келген. Булак Супер KG. Лондондо карантинге каршы чыккан 19 адам камалып, 10 кишиге айып салынды. 17 майда Улуу Британиянын борбору Лондондо полиция кызматы 19 кишини камакка алды. Алар карантин эрежелерине каршы болуп, акцияга чыккандар экенин чет элдик маалымат булактары жазышууда. Маалыматка ылайык, 19 киши карантиндин эрежелерин, анын ичинде адамдар менен болгон аралыкты сактаган жок деген жүйө менен кармалган. Алар шаардагы Гай-паркта топтолгон. Лондондун полициясы шаардын борбордук бөлүгүндөгү Гай-паркта топтолгон эл өкмөттүн COVID-19 пандемиясына карата көрүп жаткан аракеттерин тоготпой, тарап кетүү боюнча айтылган бир нече эскертүүлөрдү укпай койгонун маалымдаган. Офицерлер аларды таратуу аракеттеринде көрүшкөн, бирок эл таптакыр тарабай койгондо алардын арасында 19 кишини камакка алууга туура келген, дагы 10 адамга айып салынган. Соңку айда Англия өкмөтү карантин чараларын мурункудан жеңилдеткен. Ага ылайык жашоочуларга сейил бакта жолугууга уруксат берилген, бирок 2-3 кишиден көп болбошу керек деген эрежелер бар. Белгилей кетсек, 17 майга карата Улуу Британияда коронавирус жуктургандар 240 161 адам болсо, анын ичинен 34 миңден ашыгы бул оорудан көз жумган. Булак Супер KG. Селкинчек көйлөнгөн сайын жүрөк селкинет. Испанияда селкинчектеги баланын видеосун көрүү көпчүлүккө оор болгон. Себеби видеодо бала көп кабаттуу үйдүн балконунан ыргып кетчүдөй көрүнөт. Бул видеодо социалдык тармактарга тарап, көбүнчө энелер аны көрүүдө жүрөктөрү силкилдеп, коркуу сезими коштолуп жатканын жазышкан. Орусиялык маалымат каражаттары бул көрүнүш Испанияда тартылганын жазышкан. Анда ата көп кабаттуу үйдүн 7-кабатына өзү баласына селкинчек жасап, аны күйлөнтүп жатканын белгиленет. Муну көпчүлүк коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан баланы өткөн сайын жүрөк селкинип жаткан сезим болгонун жазышкан. Бул көрүнүштү карантин менен байланыштырып, баланын каалоосун аткарган ата дегендер да бар. Булак Супер KG. FIFA уюму коронавируска каршы күрөшүү үчүн кайрымдуулук оюндарын уюштурат. FIFA уюму Эл аралык футбол ассоциациясы биринчи жолу коронавируска каршы күрөшүү үчүн футбол боюнча кайрымдуулук оюндарды уюштурат. Бул тууралуу аталган уюмдун президенти Джанни Инфантино билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Биз тилектештикти көрсөтөбүз жана пандемияга каршы күрөшүү иш-аракеттерине катышууга жана колдоого бүт күч аракетибизди жумшашыбыз керек, деген Инфантино. Кайрымдуулук оюндан түшкөн каражаттар коронавирусту дарылоонун жаңы технологияларын, анын ичинде диагноздуу терапияны жана вакциналарды иштеп чыгууга жумшалат. Бул фонддун башкы директору Юрий Жаркаев кайрымдуулук оюндун өткөрүү орду датасы, катышуучулары жана форматы жөнүндө кеңири маалыматты анын бөлүмү өз убагында жарыялай тургандыгын белгиледи. Булак Супер KG.